Кара сууда обсервацияга алынган адамдын апасы каза болду. Кара суу районунда уулунан коронавирус жуктурган эне каза болду деген маалымат тарап жатат. Бул тууралуу 12 апрелде Ош шаарынын Ноокат Кара суу райондору боюнча комендант Малик Нурдинов онлайн брифинг учурунда көрөрмандардын суроолоруна жооп берип жатканда белгилүү болду. Суроо: Кара суу районунун Жарооз айылында бир жигит Испаниядан келгенин жашырып койгон. Анда илдет болгондуктан апасына жугуп, апасы каза болуптур деген аудио маалыматтар WhatsApp аркылуу тарап жатат. Ушул боюнча жооп берип коесузбу? Малик Нурдиновдун жообу: ал жигит жогорку окуу жайларда жетекчилик кызматта иштейт экен. Булар жалпы бир окууга барышып 1-мартта келишкен. Келгендер боюнча маалымат жашырылганбы, жашырылган эмеспи, толук кандуу иликтөө жүрүп жатат. Ал жигиттин апасы каза болгону анык. Куран окутулган көп киши барган эмес. 100-120 киши барган. Алардын баары бүгүнкү күндө анализ тапшырган. Көчөлөрдүн баары дезинфекциядан өткөн. Биз азыр тергөө иштеринде кошо улантып жатабыз. Ооруну жаап жашыруу бул чыккынчылык. Эгер биз жаап жашырганын аныктасак, ошол жарандын абалы мурунку калыбына келгенде гана мыйзам чегинде жоопко тартабыз. Ооруп жатканда жоопкерчиликке тартат деген маселе жок. Бул жаран менен бет маңдай отуруп тергөөчү сурап жатат деген да сөз жок. Аралыктан гана качан учуп келгени, жумушка качан барганы боюнча суралган. Бул кишилер бүгүн обсервацияда, башка айылдагылар кыжаалат болбой эле койсо болот. Анткени баары укук коргоо жана медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Булак турмуш KG.